Айдоочу Сакбол Жайыл районунда 6 жаштагы баланы унаа сүзүп кетип, бала жандандыруу бөлүмүндө көз жумду. Урулда аял киши болгон айдоочу азыркы учурда камакка алынды. Дубайда 73 кабаттуу имараттан өрт чыкты. Өрт жалын бара-бара жалындап жатканын көрүүгө болот. Анын ичинде 4000 адам болгон. Блогер Бауыржан официалдуу түрдө 2 айга камакка алынды. Сиздин оюңузча бул блогерге канча жыл бериши мүмкүн? 2 жума калды. Тездетиңиздер. Асага полиси жокторго айып пул салынат. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Страховка боюнча сурайын дегенбиз. Интернет сайттарынын биринде эй мусулмандар, страховка исламда арам деген макаланы окуп калдык. Эмне үчүн арам экенин далили менен айтып берүүңүз сурансак жооп келбеди дейт. Страховка урматтуу бир тууганым шарият тыюу салат. Камсыз кылып коюу деген сөз да камсыздандыруу. Бир гана ден соолукка бар. Бул адамдар бири-бирине жардам бериш бабында. Ооруп калсам ошол өз ай сайын төлөп турсаң, башка бирөөлөр жардам көрүп турат деген маани. Бирок машинеге, үйгө, анан өмүргө страховка деген бул жок. Бул адамдардын акчасын алдап жештин жолу бир болду. Далил ушул. Блогер Бауыржан Абдумаликов 2 айга камалды. Соттун чечими менен блогер Бауыржан Абдумаликов блогер 2 айга убактылуу кармоочу жайга камалды. Ага карата кылмыш иши 26 майда Instagram аракчасына Ош облусунда орто мектептеги жолугушуудан кийин күйөөсү тарабынан өлтүрүлгөн аялдын өлүмү тууралуу жазган билдирүүсүнөн кийин козголгон. Бул пост коомчулукта кеңири резонанс жараткан. 2 жума калды. Асага полиси жоктор 1-июлдан тарта айыпка жыгылат. Кыргызстандын камсыздандыруучулар ассоциациясы 1-июлдан тарта айдоочунун аталган полиси текшериле баштаарын эскертип, жокторго 3000 сомдон айып салынарын айтты. 1 жылдык камсыздандыруу 1680 сом турат. Асага ири чыгымдан койдурчу полис, башкача айтканда айдоочу кокус кырсыктап калса, камсыздандыруу компаниясы чыгымын төлөп берет. Бийлик автоунаасын камсыздандырбаган айдоочуларга мурда айып салууну пландап, бирок улам жылдырып келген. Дубайдагы 73 кабаттык имараттан чыккан өрттөн 4000ге жакын адам куткарылды. Бул тууралуу Эмират өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой, өзгөчө кырдаалдар кызматы 764 батирден 3820 адамды эвакуациялаган. Азырынча окуянын кесепетинен жабыркагандар жок. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Таласта мед кызматкерлердин жетишсиздигинен түшүнбөстүктөр жаралууда. Талас облустун Манас районунда жашаган тургун Сокол медиа редакциясына кайрылып, райондук ооруканада дарыгерлердин жетишсиздигинен жарандар кыйынчылыкка кабылып жатканын билдирген. Анын айтымында, ооруп калган кичинекей баласын ооруканага алып барганда дарыгерлердин көбү жумуш ордунда болгон эмес. Бирок кийинчерээк ал жаран өз билдирүүсүнөн улам кечирим сурады. Анын айтымында, ал учурда абдан тынчсызданып, ачууланып видео тартып алган. Кийинчерээк ал ооруканага кадр тартыштыгы бар экенин, 62 дарыгердин жумушун болгону 19 дарыгер аткарып жатканын түшүнгөн. Ошол учурда абдан кабатыр болдум. Балам ооруп, дарыгер таппай калганда ачууланып кетип, видео тартып жибердим. Кийин баарын түшүндүм. Дарыгерлердин аз саны көптөн ишти кылып жатканын билдим. Бардык медицина кызматкерлеринен кечирим сурайм, деди ал. Так ошол учурда дарыгерлер башка бейтапка операция жасап жатканы да маалым болду. Бул тууралуу операция болгон бейтаптын кызы билдирди. Видео тартылган учурда апама операция жасалып жаткан, дарыгерлер жетишпей жатышкан эле, деди ал. Жайыл районунда уна айдап бара жаткан аял 6 жаштагы кызды сүзүп кетип, ал реанимацияда каза болду. Жайыл районунда жол кырсыгы катталып, жаш баланы сүзүп кеткен айдоочу кармалды.
2025 жылдын 13 июнь күнү болжол менен саат 21:30 чамасында Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн нөмөт бөлүмүнө Ак Башат айылындагы Кучкач Ада көчөсүндө жол кырсыгы болгондугу тууралуу маалымат түшкөн. Алдын ала алынган маалыматтарга ылайык 1994-жылы туулган жаран Lexus үлгүсүндөгү унааны башкарып бара жатып 2019-жылы туулган кызды сүзүп кеткен. Окуядан жабыркаган бала дароо реанимация бөлүмүнө жеткирилген, бирок калган жаракаттарынан эсине келбей каза болгон. 2025 жылдын 14 июнунда бул факты боюнча автоматтуу транспорт каражаттарынын кыймылынын жана аларды эксплуатациялоонун коопсуздук эрежелерин бузуу боюнча кылмыш иши козголду. Тергөө иштеринин алкагында унаанын айдоочусу 1994-жылы туулган Кыргыз Республикасынын Жазык процессуалдык кодексинин 96-беренесине ылайык убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Кылмыш ишинин алкагында бардык зарыл болгон экспертизалар дайындалып, тергөө аракеттери жүргүзүлүүдө. Азыркы учурда жабыркагандардын мыйзамдуу өкүлдөрдүн көрсөтмөлөрү алынууда. Айдоочунун айдоочулук күбөлүгүнүн бар жогу, унаанын техникалык абалы жана тиешелүү документтер текшерилүүдө. Бул иш боюнча тергөө иштери Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жана Чүй облусунун Ички иштер башкы башкармалыгынын жетекчилигинин көзөмөлүндө тергөө улантылууда. Чүй облустук Ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Мен атым Зинат. Азыр балам 6 жашар болду. Эч кандай сөздү сүйлөй элек. Силердин жардамыңыздарга муктаж болуп чыгып атабыз. Турцияга апарып операция жасатабыз деген ниетибиз бар. Врачтар менен сүйлөштүк. Баары жакшы болот деп атышат. Сүйлөй элек. Элдин арасында эл катары сүйлөп, угуп сүйлөсө экен деген ниетибиз бар. Алладан үмүт кылабыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды аябаңыздар. Балам азыр 6 жашар болуп калды. Колу менен ымдап түшүндүрөт бардыгын. Кулагы укпайт. Бир угла ушу 50% угат, бир углабыз такыр эле жок. Бул да Алланын сыноосу экен. Кыйынчылыктарды көрдүк ушул убакка чейин. Жардамыңыздарды күтөбүз сиздерден. Көптү көрсө көл болот дегендей жардам бериңиздер. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 1594 Абдрахман деп чыгат. Ошол номерлерге салсаңыздар болот. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим, жардам бериңиздер. Кече күнү Сокол медиага тартылган видео боюнча маалымат берейин дедим эле. Ал жерде действительно врачтар баардыгы оор операцияда болуп, ошол жерде дежурный врач да ошо болгон экен, өтө чоң операция болуптур. Ошол себептен дежурный врачтар да болбой калган экен. Дежурный врачтар келип, андан операция бүткөндөн келип, баарыбызды карап, текшерип жөнөттү. Баары жакшы. Жаныбыз ооруп кашайгандан бир аз ачуу калтырып сүйлөп коюп турбуз. Ошо врачтардын баарынан кечирим сурайбыз. Мен азыр дагы билдим, ошо врачтар жетишсиз экен бул жакта. Штат боюнча 62 врач болуш керек экен, бирок азыр 19 эле врач иштейт экен. Эгер жаш врачтар да келсе деп сурамат элем ушу биздин районго. Жакшы врачтар келип иштесе деп. Апам эмеге кирип атканда реанимация, то есть операцияда жатканда мякта бир балдар отурушкан да, сөгүнүп сагынып отурушкан. Анай балдар акырынгыла мякта больной бар деп бир медсестра сүйлөп эле да. Көрсө ошо балдар так арыз жазып видео менен кайрылып коюпту прокуратурагачы. Биякта врачтар жок. Врачтар мындай жаман, аны врачтар начар, аны какта жүрөт. Бирөө да жок мындай деп тартып жөнөтөрүшүптүр дейт. Бирок ошол моментте апамды операция кылып атышканда, бирок ошол эле учурда балдар келип мындайкы саатты бүтө элек врачтардын, бирок врачтар ордунда жок деп видео менен кайрылып прокуратурага берип коюптур. Мындай тура эмес да. Мындай тактап врачтар каякта действительно операцияда жүрөбү деп сурашып коюшса болмок. Алардын аркы эшикте жүрүптүр, биз берки эшикте жүрүптүрдүк да. Ал ушу көрбөй калыптыр да врачтардычы. Бирок ошол моментте анда время апамды операция кылып аткан болчу да.